Аксы районуна караштуу Кашка Суу айыл өкмөтүнүн Каратөбө айылында номер 29 Биймырза Айтматов атындагы мектепте бир адамдан бир китеп акциясы өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Нуржигит Кадырбеков, Замир Мамасадыков катышты. Салтанаттын жүрүшүндө айыл элинен чогулган китептер мектептин китепканасына чогултулуп, китепкананын кызыл тасмасы кесилди. Билимге сугарылган окуучулар келген конокторду тосуп алып, коюлган көргөзмө куралдар менен тааныштырышты. Жазууларын ушундай таштарга чегип жазышкан, жада калса чөпкөлөргө ошондой эле жаныбарлардын терисине да жазышкан. Ал эми бул жерде биздин ушул акциянын негизинде уюшулуп келген демөөрчүлөр тарабынан алынып келген китептер үй бүлө темасындагы жакшы тарбиялык маанидеги китептерди чогултту. Биймырза Айтматов атындагы номер 29 Каратөбө жалпы орто билим берүүчү мектебинде бүгүн бир адамга бир китеп долбоорун уюштуруп, ошондой иш-чараны баштаганы турабыз. Бул долбоорду уюштурганыбыздын негизги максаты окуучуларды жана бир гана окуучуларды гана эмес, жалпы айылдын элин китеп окууга тартуу. Жана ар бир адамдан бир китеп деген акция уюштурушуп, мектеп окуучулары айыл ичин кыдырып, атайын соц тармактардан видео роликтерди жасашып, атайын ватмандарга жазышып, лозунгтар менен айыл ичин кыдырып, акция жүргүзүшүп, анда көптөгөн китептерди чогултушту. 350ге жакын китеп чогулду. Андан сырткары 10 000 сом акча жыйылды. Сырткы жерлерде жүргөн, эки жакта жүргөн айылдын тургундарынан 30 000 сомдук жаңы китептер алып берилди. Бул жерде ушул боюнча эле чектелип калбастан, биз бул жыйылган китептерди чаң бастырып, китепканага сактабастан, кайрадан эле бул акция өтөрү менен бир жумага бир китеп деп, кайра эле ушул жыйылган китепти айыл ичине окуучуларга берип, айыл ичине таратып, жалпы элди китеп окууга чакырмакчымын. Бир адамдан бир китеп акциясына катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Замир Сыдыков мектеп жамаатына китеп белек кылды. Мына ушул сүйүнүп, силердин кубанычыңарды тең бөлүшөлү деп, бизди дагы ушул китепканага салымыбызды кошойлу деп, мынакей биздин досторубуз келип турат. Шу аз болсо дагы кабыл алып коюңдар биздин китептерди. Бүгүн биздин Каратөбө айылыбызда бир адамдан бир китеп долбоору уюштуруп жаткан учуру. Азыркы учурда биздин мектебибизге Ыйман Нуру партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков баштаган топ келмекчи. Бир адамдан бир китеп долбоордун уюштуруусунун максаты ар бир адам китеп окуп, өзүнүн көргөзөрүн кеңейтип, дүйнө таанымын тааныса дейбиз. Чогулттук жана айыл тургундары менен биргеликте жаштардын колдоосунда бул нерселерди окуу менен өзүбүздүн келечегибизге, Кыргызстаныбызга салым кошобуз деген үмүттөбүз. Аземдин жүрүшүндө өспүрүмдөрдү шыктандырган кызыктуу ой толгоолор айтылды. Салтанаттын дагы бир бөлүгү мектептеги мыкты окуган окуучуларга мектептин ысымын алып жүргөн Биймырза Айтматовдун уул кыздары окуучуларга 25 000 сом стипендия тапшырышты. Мындай саамалык дүйнө таанымы жаңыдан калыптанып келе жаткан балдардын жан дүйнөсүнө шык жаратып, дем күч болору анык. Сабакты комплимент менен баштагылады. Мисалы, сенин атың ким, Калпакчан бала? Ким, Асанбы? Асанга а кеткен жакшы сөздөрдү айтып калчы. Асан, сен акылдуусуң. Асан, сен адеттүүсүң, айбаттуусуң. Кызым, сенин атың ким? Зирегүл. Зирегүлгө айтып калчы, кандай кыз? Зирегүл, сен зирек кызсың. Жо, зээндүүсүң. Залкарларды төрөп тарбиялап бересиң. Күндү ошентип башталат деп айтам. Анткени адегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Бизде көбүрөөк чочкосуң, эшексиң, адам болбойсуң деп турат. Мээси жок. Мындай неңкем, мунун 4 колу барбы, 2 башы бар деген сөз турат. Ошого адегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Жакшы сөздү аябай эле коелучу. Сөз акысыз, Алла Таала сөздү акчага бербейт. Эгерде сөз менен аба эйинсадай сатып алганда, анда биз кандай болот элек билбейм. Ушу жылуу сөз айткандан коркобуз да. Сеймок Бейшекеевдин бири бар, жылмайып качты кага жылуу сөз айтчы мага.
Жылы сөз тарқай берсін, ынтымақта тарқайды, берекеде тарқайды, ооматта тарқайды, дөөлөттө тарқайды, кадыр-баракта тарқайды, нурда тарқайды. Эми ушул нерсени силерге айтып алайынчы, парламентте айтпасам да. Ақназар Сулайманқұлов, Кылым ТВ, Жалал Абад облысы.